Салам достор. Бүгін біздің екінші сабақ даражалар бойынша, сандың даражасы бойынша біздің екінші чыгарылыш. Биринчи чыгарылышта біз даражаның қасиеттерін, мысалы, сандың даражасы 0 болып қалса қандай болады, минус сан болып қалса қандай болады, ошолор бойынша сөз кылганбыз, алардын эрежелерин, куралдарды окуп үйрөнгөнбүз жана ошого байланыштуу бир канча жеңил эсептер чыгарганбыз. Бул чыгарылышта ошол эле теманы улантабыз, теманы бышыкташ үчүн дагы бир канча эсептерди, популярдуу болгон эсептерди чыгарабыз. Бул эсептер жөнөкөй, анан бат чыгарышты талап кылган эсептер болот. Булар SAT'де жана ортодо сөзсүз кездешет бул сыяктуу эсептер. Ошол себептен бул эсептерди чыгарганда, мисалы, азыр биринчи пауза кылып видеону өз алдынча чыгарып көргүлө, колуңарды көндүргүлө, мүмкүн болушунча калькулятор колдонбостон, бул жак орто SAT'де биз калькулятор колдонбойбуз. Бул жерде жазып атат don't use a calculator деп. Калькулятор колдонбой чыгарабыз, чыгарганды өздөштүрөбүз. Андан кийин биздин чыгарган эсептер менен биздин чыгарган жолдор менен салыштырып өзүңөрдүн чыгарганыңарды текшерип көрсөңөр болот. Бул exercise 2ден улантабыз. Simplify so that your answer contains only positive exponents дейт. Бул жактарды жалаң оң көрсөткүчтөрдөн тургандай кылып жөнөкөйлөштүрөбүз. Мисалы, биринчи, экинчисин чыгарып көрсөтүп коюптур. 3x-тин квадраты көбөйтүү 2x-тин кубу бар. Жөнөкөйлөштүрсөк 6x-тин 5-чиси болот экен. Карагыла. 3x-тин квадратына 2x-тин кубун көбөйтүп атабыз. X квадрат менен x куб көрсөткүчтөрү, коэффициенттери окшош. Анда кандай кылабыз? Биринчи сабакта көрсөткөндөй эле, эгер коэффициенттер окшош болсо, коэффициентин өзүн жазып туруп, даражаларын кошуп коебуз. Даражалары 2 жана 3. 2 жана 3. Анда кандай болот? 2 3 болсо 5 болот. X-тин 5-чиси, ал эми алдында турган сандар 2 менен 3 көбөйтүлүп калат. 3 көбөйтүү 2 6 болот. 6x-тин 5-чиси жоо тура чыкты. Ошондой чыгат экен. Ошол сыяктуу кылып кийинкилерин улантабыз. Экинчисин да чыгарып көрсөтүп койгон, карап көргүлө. Биз үчүнчүсүнөн баштай берели. 5x-тин 4-чүсү жазып атат. Кайра эле өзүн жазайлы. 5 x-тин 4-чүсү. X-тин 4-чүсү жана x-тин минус 2-чиси экөөнүн алдындагы коэффициенттер окшош экен. Демек, аларды кандай жаза алабыз? Биринчи x минус 2-нчи даражасы болгон үчүн аны биздин даражанын эрежелерин алайык, мындай жаза алабыз. 3 x-тин 2-чиси минустан кутулуп алабыз, минустун жок кылып жазып алдык. Кандай эле, эгерде дагы эстетип коеюн, биринчи сабакты көрбөй алгандар болсо, сөз өтүп биринчи сабакты көрүп туруп анан экинчи видеого өткүлө, болбосо түшүнбөй каласыңар. Мисалы, x-тин минус 2-нчи даражасы болсо, биз дайыма плюс кылыш үчүн 1 бөлүнгөн x-тин 2-нчи даражасы деп плюс кылып жаза алабыз. Ушул эрежени колдонуп жазып атабыз. Анда кандай болуп калат? X-тин 4-чүсү менен x-тин квадраты кыскарышып кетти. Бизге калды 5 көбөйтүү 3 15, x квадрат калды. Бул жер калат экен 15 x квадрат. Кийинки 4-чүсү. Бул жерде деле минус даража жаза алабыз. 7 mдин 3-чүсү өзүн жазып алдык. Андан кийин минус 3 каша жок жазылыптыр. Демек, минус бул жерде өзүнчө деп алабыз. Кашасына көңүл бурабыз. Каша жок болсо өзүнчө деп алабыз. Мисалы, минус 3-түн өзүн жаздым. Мдин минус 3-чүсүн кайра эле минус даражаны жок кылыш үчүн мдин 3-чүсү деп жазып алдым. Анда кандай болот? Мдин 3-чүсү менен мдин 3-чүсү кыскарып кетти. Бизге калды 7 көбөйтүү минус 3 көбөйтүү 1 калды. Бул 7 көбөйтүү минус 3 минус 21. Демек, жообу минус 21 экен. Кийинкиси 5-нчи. Каша турат. Каша болсо бул даража, бул кашанын ичиндеги бардык сандарга тиешелүү. Демек, 2ге да тиешелүү. 2-нин минус 3-чүсү канча болот? Кайра эле азыркы эрежени колдонуп жаза алам. 1 бөлүнгөн 2-нин минус 3-чүсү болсо 1 бөлүнгөн 2-нин 3-чүсү деп жазам. Минустан кутулуш үчүн. Көбөйтүү x квадраттын минус 3-чүсү болсо кандай болот? X квадраттын 2 көбөйтүү минус 3 болуп калат. 2 көбөйтүү минус 3 минус 6. Муну кутулуш үчүн, минус 6-ны кутулуш үчүн кайра эле жана айткандай 1 бөлүнгөн x-тин 6-чысы деп жазып алдым. Анда кандай болот? 2-нин 3-чүсү
1 бөлүнгөн 2-nin 3-cüsü 8 көбөйтүү x'in 6-cısı. Демек 1 бөлүнгөн 8 x'in 6-cısı болот экен. Демек 1 бөлүнгөн 8 x'in 6-cısı чыкты. Кийинки эсепке өтөбүз. Кийинки эсепти бул жерге чыгарып берейин, анан жоон жазып коем. -3-түн -3 a квадрат b-нын -3-чүсү дароо эле жазып кетейин. b-нын -3-чүсүн кайра эле кандай жазам? 1 бөлүнгөн b-нын 3-чүсү деп жазам. Көбөйтүү 3 a-нын -5-чүсүн кандай жазам? 1 бөлүнгөн a-нын 5-чиси деп жазам. Көбөйтүү b-нын 8-чиси болот экен. Бул жерде a-нын 2-чиси менен a-нын 5-чиси кыскарып кетти. Бул жерде a-нын 3-чүсү калды. b-нын 8-чиси менен b-нын 3-чүсү кыскарып кетти. Бул жерде b-нын 5-чиси калды. Анда кандай болот? 3 көбөйтүү 3 9 болот экен. b-нын 5-чиси калды. 9 b-нын 5-чиси, астыда болсо a-нын 3-чүсү калды. Демек, кыскартып келгенде акырында ушул жооп калат экен. 9 b-нын 5-чиси бөлүнгөн a-нын 3-чүсү калат экен. Туура жооп ушул. Кийинкисинде карайбыз. 3 менен 6 кыскарышып кетти. Канчага кыскарат? 3кө бөлүсөк 1ден 2 калды. 3кө бөлүсөк 1ден 2 калды. Ал эми эндин 7-чисинен эндин 3-чүсү коэффициенттер окшош, карайбыз. n менен n окшош. Демек, кандай кылабыз? Эндин өзүн жазабыз. Даражаларын кемтип коебуз. 7 минус 3 болот. 7ден 3тү кемтисек 4 болот. 4-чүсү. Демек, муну мындай эле жазып коеюн. Эндин 4-чүсү деп. Эндин 4-чүсү болот экен. Эндин 4-чүсү бөлү 2 бул чыкты. Кийинкисине өтөбүз. Бул жакта каша турат. Демек, бул экинчи даража, бул кашанын ичиндеги баарына тиешелүү. Демек, анда кандай болуп калат? a-нын квадратынын квадраты болуп калат. 2 көбөйтүү 2 4 болуп калат. a-нын 4-чүсү көбөйтүү b-нын 3-чүсүнүн 3-чү даража 2-чи даража көбөйтүлүп калат. b-нын 3-чүсү 2-чиси 6 болуп калат. Демек, a-нын 4-чүсү b-нын 6-чысы болуп калат экен. Бул да чыкты. Кийин 9-чуга өтөбүз. 9-чуга өтсөк, бул жакта жөн эле кыскарышып кетет. x менен x-ин 3-чүсүн кыскартып салсак, x кетет дагы астында. x-ин квадраты калат. y-тин 4-чүсү менен y-тин 2-чиси кетет. Астында y-тин 2-чиси кетти. Үстүдө болсо y-тин квадраты калды. Демек, туура жообу y-тин квадраты x-тин квадраты экен. Кийинкиси карайбыз. Кашанын ичинде минус x-тин 3-чү даражасы деп турат. Демек, минус буга чейинки биринчи чыгарылышта айткандай эле, мисалы, зерикпей баарын жазып чыксак, минус x-тин көбөйтүү кайра минус x болот. Көбөйтүү кайра минус x болот. Бул 3 санды көбөйтсөк, x-ка x-ти көбөйтсөк, оң сан чыгат. Кайра минуска көбөйткөндө кайра терс сан чыгып калат. Ошондой нерсени чыгарбайбыз. Демек, бул жер болсо x-тин 3-чү даражасы болот экен. Минус x-тин 3-чү даражасы болот. Көбөйтүлгөн кайра минус болгон үчүн кайра бир минус болот аттында. Алдында дагы бир минус турат. Көрдүңөрбү? Дагы бир минус турат. Ошол минус менен минус бул жер плюс болуп кетет. Анда жөн эле x-тин 3-чүсү болуп калат экен. Минус менен минус бул жерде 2 минус плюс болуп кетти. 2 минуска минусту көбөйтсөк плюс болот. Ошондой нерсени чыгарбайбыз. Кийинкиси 11-чи эсепке өтөлү. Бул жерде 3-чү даражасы, бул көрүп аткан 3-чү даража
кашанын ичиндеги бардык сандарга тиешелүү. Анда кандай болот? X-тин квадратынын 3-чү даражасы. X-тин квадратынын 3-чү даражасы деген 2 көбөйтүү 3 даражаларын көбөйтүп коебуз. Анда 2 көбөйтүү 3 6 болот. X-тин 6-чысы. Y-тин минус 1 көбөйтүү 3 минус 3-чүсү болот экен. Демек, Y-тин минус 3-чүсүн биз 1 бөлү Y-тин 3-чүсү деп жаза алабыз. Анда кандай болот? X-тин 6-чысы бөлүнгөн Y-тин 3-чүсү болот экен. 12-чини чыгарабыз. 6-дан 8 кыскартыбыз. 2-ге бөлсөк бул жагы 3, бул жак 4 калат. 10-ун 4-чүсү, 10-ун 2-чиси улар окшош. 10-ун өзүн жазабыз. Даражаларын кемитип коебуз. 4-төн 2-ни кемитсек 2 болот экен. Бул чыгат. Кийинки эсеп. 2uv-нын квадраты көбөйтүү минус 4uv-нын 4u квадрат v экен. Мында кандай болот? 2 менен 4 кыскарышып кетет. Кыскарышып кетсе кандай болот? Бул жерде 2 кетти. Бул жерде жөн эле u v квадрат калды. Көбөйтүү минус 4 кыскарып кеткенде 2си калды. 2си калды. u квадрат v калды. Бул жерде v анда u'нун квадраты болот атат. Кандай болот? Бул минусту бул башына өткөрүп салайын. Минус 2 минус 2 u'нун квадраты, бул жерде u'нун 3-чүсү, а v квадрат v'нын 3-чүсү болуп калды. Демек, жообуз туура эмес чыгып калды. Ай, кечиресиңер. Кечиресиңер достор. Бул жерде кыскарта албайбыз. Мен бул жерде бар деп эле элестетип кыскартып салыптын. 4 менен 2 кыскарбайт. Бул жерде көбөйтүү болгон үчүн жөн эле көбөйтүп коебуз. Анда кандай болот? Минус 4-кө 2-ни көбөйтсөк минус 8. u квадратты көбөйтсөк u'нун 3-чүсү, v'га v квадратты көбөйтсөк v'нын 3-чүсү. Демек, минус 8 u куб v куб чыкты. Кийинкиси кайра эле өзүн жазабыз. X квадрат. Экинчиси X-тин минус 3-чү даражасын 1 бөлүнгөн X-тин 3-чү даражасы деп жазып алдым. Анда кандай болот? Бул X үстүнө чыгып кетет. X үстүнө чыгып кетсе кандай болот? X-тин 3-чүсү көбөйтүү X квадрат болуп калат. Анда X-тин 5-чиси болуп калат экен жөн эле. X-тин 5-чиси. Кийинкиси 3 X-тин 4-чүсү. Бул кашаны ачып салабыз. Кашаны ачып салсак X-тин минус 4-чүсү болуп атат. X-тин минус 4-чүсүн биз 1 бөлүнгөн X-тин 4-чүсү деп жаза алалы. Анда кандай болот? X-тин 4-чүсү үстүнө чыгып кетет. Бул жака чыгып кетсе X-тин 4-чүсү көбөйтүү 3 X-тин 4-чүсү болсо, анда 3 X-тин 8-чиси болуп калат. Жообун жазып коеюн. 3 X-тин 8-чиси болот экен. Кийинкиси карайбыз. X менен X окшош. Демек, X-тин өзүн жазып туруп, даражаларын кемитип коебуз. 2ден 3 даражасы 2ден 3 кемиттүү 2ден 1 деп жазайын. 2ден 1 кандай болот? X 2ден 3-төн кемитебиз 2ден 1-де. 2ден 2 калат. 2-ни 2 бөлсөк 1. Демек, X-тин 1-чи даражасы. Мындайча айтканда, жөн эле X болот экен. Жообу X чыкты. Кийинкиси X квадрат көбөйтүү X куб көбөйтүү X-тин 4-чүсү экен. Карайбыз. X окшош экен. Демек,
x деп жазып туруп даражаларын эмне кылып коебуз, кошуп коебуз. 2 көбөйтүү 3 5 9, x'тин 9-чусу чыгат экен. Кийинкиси x'тин квадраты минус 3. Демек 2 көбөйтүү 3 болот. Бул жер x'тин 2 көбөйтүү минус 3 минус 6 көбөйтүү 2x куб. 2x куб чыгып атат. 2 мону x'тин минус 6-чысын кайра эле 1 бөлүнгөн x'тин 6-чысы деп жаза алам. X'тин 6-чысы деп жаздым. Анда x'тин 3-чүсү менен кыскарып кетти. X'тин 6-чысы канча калат бизге? 2 x'тин 3-чүсү калды. Демек чогуу 2 бөлүнгөн x'тин 3-чүсү калды. 19-эсеп 2m квадрат көбөйтүү 3m кубтун квадрат экен. Демек бул даража 2 кашанын ичинде баарына тиешелүү, 2ге да тиешелүү, mге да тиешелүү. Анда 2-нин квадраты 4 көбөйтүү m'нин квадраты m квадрат көбөйтүү бул дагы ошондой баарына тиешелүү. 3-түн квадраты 9 көбөйтүү m кубка көбөйтөбүз 2. Демек m'дин 6-чысы болуп калат. Анда 9 көбөйтүү 4 канча болот? 36. 36 m'нин квадратына m'нин 6-чысын көбөйтсөк, m'ди жазып туруп даражаларын кошуп коебуз. 6га 2 8 болот. 36 m 8 болот экен. Барабар 36 m'дин 8-чиси. Кийинки эсепке өтөбүз. Анын минус 1-чиси көбөйтүү анын минус 2-чиси квадраты. Квадрат кашанын ичиндеги бардык буга да тиешелүү. Анда кандай болот? Анын минус 1ге көбөйтөбүз 2-ни, минус 2-чиси көбөйтүү анын минус 2 көбөйтүү 2 минус 2-чиси болот. Анда буларды кандай жаза алабыз? 1 бөлүнгөн анын квадраты көбөйтүү анын квадрат деп жаза алат экенбиз. Демек анда бул болсо барабар болот 1 бөлүнгөн анын 6-чысы болот экен. Мен могул жерде туура эмес жазып кетпин. Квадраты бул жер анын 4-чүсү. Анын 4-чүсү болмок. Ошондо бу жер анын 2-чиси болуп атат, анын 6-чысы болот. Кийинкиси б'нын минус 2-нчи даражасы кашанын сыртында минус 3-нчи даражасы. Демек жаза алабыз. Б'нын анда 2-ни 3кө көбөйтүп коебуз. Минус 2-ни минус 3кө көбөйтүп коебуз. Канча болот? Б'нын жөн эле 6-чысы болуп калат. Б'нын 6-чысы. Кийинкиси көбөйтүлгөн кайра эле б'нын 3 көбөйтүү 2 6-чысы болуп калат. 6-чысы. Бул болсо б'нын 12-чисин берет. Кийинкиси 22ге келдик. Кашаны ачып салайын. M'нин квадраты m квадрат көбөйтүү 3-нчи даражасы болсо m'дин 6-чысы n'дин 3-чүсү болот. M'дин квадраты n'дин квадрат болсо 4-чүсү болот. Бул барабар m'дин бул экөө кыскарышып кетсе үстүндө калат m'дин 4-чүсү, n'дин 3-чүсү менен n 4-чүсү кыскарышып кетсе астында калат n'дин 1-чиси жөнүндө n калат. Демек барабар болот экен. M'дин 4-чүсү бөлүнгөн n болду. Кийинкисин карайбыз. Кайра эле өзүн жазам. 1 бөлүнгөн x'тин минус 2-чисин кандай жаза алам? 1 бөлүнгөн x'тин 2-чиси деп жаза алам. Минустан кутулдук. Анда кандай болот? X үстүнө чыгып кетет. Демек жөн эле x квадрат калды. Жөн эле x квадрат экен. X квадрат калды. Кийинкиси кандай болот? Бул жерде эч нерсе жок экен. Жөн эле
m менен m квадраты кетти, n менен n-ин кубу кетти. Бизге калды үстүндө эч нерсе калбады, бир өзү калды. m n-дин квадраты калды. Кийинкиси бул болот экен, жобо. Буга келебиз. Бул жакта даражалары минус, анда кандай болот? 1 бөлүнгөн k-нын квадраты деп жазып алам. Кийинкиси 1 бөлүнгөн k-нын 3-үнчү даражасы деп жазып алам. Кандай болот? K-нын 3-үнчүсү үстүнө чыгып кетет. Бөлчөктүн үстүнө чыгып кетет. K-нын 3-үнчүсү, а бул k-нын квадраты астына түшүп калат. K-нын квадраты. K-нын кубу менен k-нын квадраты кетти, үстүдө бир эле k калды бизде. Демек, жобо жөн эле k чыгат экен. Кийинкиси бул кубту, демек, кашанын ичинде болсо, үстүнө да астына да тиешелүү болуп калат, анда кандай болот? m квадрат m-дин 2/3 6-чысы болот экен. Астында n куб болсо, n-дин 3/3 9-чысы болот экен. Демек, m-дин 6-чысы бөлү n-дин 9-чысы. Жана акыркысы 27-чи аралы. Бул жерде минус даражалары, булардан кутулуп алабыз биринчи. Үстүнө өзүн жазып алайын. X квадрат, y-дин 3-үнчү даражасы, z-дин 4-үнчү даражасы бөлүнгөн. Булардын баарын 1-ге бөлүп жазып алабыз. X-дин 3-үнчүсү, y-дин 4-үнчүсү, z-дин 5-чisi деп жазып алдык. Бул бөлчөктүн асты үстүнө чыгып кетет. Кандай болот анда? X-дин квадратына X-дин 3-үнчүсүн кошулуп калат. X-дин 5-чisi болот. Y-дин 4/3 7-чisi болот. Z-дин канчанчысы болот? 5/4 9-чысы болот. Демек, жобо анда X-дин 5-чisi, Y-дин 7-чisi болду, Z-дин 9-чысы болду. Достор, өзүңөр чыгарган эсептер менен ошол жоопторду салыштырып көргүлө. Канчалык туура чыгардыңар? Ортодо же СТде ушул сыяктуу эсептер келсе, бат тез чыгарып кеткендей бололу. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыз.